Саламатсыздарбы? Соңку дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Иран Ормуз кысыгынан өтүүгө аракет кылган АКШнын кемелерине ракета атты. АКШнын президенти Дональд Трамп бүгүндөн баштап Америка Ормуз кысыгында калган кемелерди коштоп жүрө баштайт деп билдирди. Кошмо Штаттар Европаны алыска аралыкка атуучу ракеталарсыз калтырып, анын алсыздыгын күчөтүүдө. Иран Ормуз кысыгынан өтүүгө аракет кылган АКШнын кемесине 2 ракета атты. Бул тууралуу Fars News агенттиги кабарлады. Ал эми АКШнын аскер деңиз флотуна Ирандын кемелери жана жээктеги объектилери Ормуз кысыгында кеме жүрүүгө коркунуч келтирсе, аларды жок кылуу буйругу берилди. Ирандын маалыматы боюнча бүгүн эртең менен Оман булуңунда америкалык эсминецтер радарларын кайра иштетип, радио аркылуу Ормуз кысыгына жакындабоо жөнүндө эскертилген. Кемелер алгачкы эскертүүнү этибарга албагандан кийин экинчи эскертүү берилип, кысыкка ар кандай кирүү, ок атышууну токтотууну бузуу катары каралып, жооп кайтаруу чараларына алып келери айтылган. Андан кийин Ирандын армиясы эскертүүлөрдү этибарга албаган кемелерди, ракеталарды жана дрондорду колдонуп эскертүүчү ок чыгарышкан. Бирок Вашингтондогу расмий өкүлдөр АКШнын согуштук кемелерине сокку урулганы тууралуу маалыматтарды четке кагууда. Ал эми Трамп башка өлкөлөрдүн кемелеринин коопсуз өтүшүнө кепилдик берүүнү көздөп жатат. Иран тарапы АКШнын аракеттерин эгемендүүлүктү бузуу деп атап, америкалык эсминецтердин кысыкка кирүү аракетин катуу эскертүү менен токтотконун билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп бүгүндөн баштап АКШ Ормуз кысыгында калган кемелерди коштоп жүрө баштайт. Бул алардын аймактан коопсуз чыгышына жардам берет деп жарыялады. Ал бул кемелер жакынкы чыгыштагы учурдагы окуяларга тиешеси жок аймактардан экенин тактады. АКШнын борбордук командачылыгы миссия коммерциялык кемелерди коштоону камтый турганын билдирди. Операцияга эсминецтер, 100дөн ашык кургактагы жана деңиздеги учактар, дрондор жана 15 000 аскер кызматкери катышат. Андан көп өтпөй Британиянын деңиз соода агенттиги белгисиз тарап Ормуз кысыгында танкерге ок чыгарганын билдирди. Эл аралык деңиз уюму чыр-чатак башталгандан бери бул жол менен 20 000 морякты ташыган жүздөгөн кемелердин Ормуз кысыгынан өтүүсүнө тыюу салынганын айткан. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын Кытайга болгон сапарын экинчи жолу кийинкиге калтыруу планы жок экенин АКШнын каржы министри Скотт Бессент билдирди. Трамп 14-15 майда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Бейжиңге барат. Трамптын Бейжиңге болгон сапары башында 31 марттан 2 апрелге чейин пландаштырылган. Бирок Иранга байланыштуу кырдаалдан улам кийинкиге жылдырылган болчу. Ал арада Дональд Трамптын Кытайга расмий сапарына даярдануу максатында 3 майда Бейжиңге АКШнын аскер аба күчтөрүнүн кеминде 3 аскердик транспорттук учагы келди. Ал башында март айынын аягында пландаштырылган. Ачык океандагы круиздик кемеде өлүмгө алып келүүчү вирус аныкталды. Атлантика океанында MV Hondius круиздик кемесинде хантавирустун учурлары аныкталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча 3 адам каза болуп, дагы 3-өө жуктуруп алган деп шектелүүдө. Кемеде 170 жүргүнчү жана 71 экипаж мүчөсү бар. Кеме Аргентинадан бул жол менен 7 жума мурун чыгып, учурда Кабо-Верденин борбору Праяда якорь кармап турат. Жүргүнчүлөргө кемеден түшүүгө тыюу салынган. Ал эми медициналык кызматкерлер кемеде иштеп жатышат. Хантавирус бул оор жана көп учурда өлүмгө алып келүүчү респиратордук синдромду пайда кылышы мүмкүн болгон кооптуу инфекция. Ал сасык тумоого окшогон симптомдор менен башталат. Дене табынын көтөрүлүшү, алсыздык, баш ооруу жана булчуңдардын оорушу. Вирус көбүнчө кемирүүчүлөр менен байланыш аркылуу жугат. Канаданын премьер-министри Марк Карни баштаган дээрлик 50 өлкөнүн дүйнө лидерлери Европа саясий коомчулугунун 8-чи саммитине катышуу үчүн Армениянын Ереван шаарында чогулушту. Алар Ак үйдүн күтүүсүз кырдаалдагы оор геосаясий чөйрөсүндө ийгиликке жетүү жолдорун талкуулашат. Дүйнө лидерлери жекшемби күнү келечекти куруу, Европадагы биримдик жана туруктуулук урааны астында өтүүчү Европа саясий коомчулугунун 8-чи сессиясынын алдында Армениянын Ереван шаарына келе башташкан. Саммитке Европа кеңешинин төрагасы Антонио Коста жана Армениянын премьер-министри Никол Пашинян төрагалык кылышат. Financial Times'тын маалыматы боюнча АКШ Европаны алыска аралыкка атуучу ракеталарсыз калтырып, анын алсыздыгын күчөтүүдө. Трамп менен Германиянын канцлери Мерстин ортосунда пикир келишпестиктер АКШнын Европага алыска аралыкка атуучу түзүмдөрүнүн контингентин жайгаштырууну жокко чыгаруусуна алып келди. Андан тышкары Вашингтон Германиядан 5000 аскерин чыгарып кетүүнү пландап жатат. Бул аналитиктердин айтымында коопсуздук түзүмүндө олуттуу боштукту жаратат. Басылма Европа азырынча Американын мүмкүнчүлүктөрүн алыска аралыкка атуучу ракеталарды, абадан коргонууну, ракеталык коргонууну, стратегиялык авиацияны жана чалгындоону алмаштырууга даяр эместигин жазат.
көптөгөн долбоорлор баштапкы этапта гана. Андан тышкары Пентагон өз союздаштарына негизги түзүмдөрдү чыгарып кетүү боюнча так графикти бере элек. Орусияда Москванын мэри Сергей Собянинин айтымында Украинанын дрондорунун Москванын жогорку кабаттуу районундагы көп кабаттуу үйгө тийгени тууралуу окуя болгон жерде өрт өчүрүүчүлөр жана тез жардам кызматтары иштеп жатышат. Катуу корголгон Москвага сейрек кездешүүчү сокку Орусиянын жыл сайын өтүүчү 9 майдагы парадынан бир нече күн мурун болду. Ал быйыл Украинанын соккулардын күчөшүнө байланыштуу аскердик техникасыз өтөт. Орусиянын президенти Владимир Путиндин коопсуздугу үчүн жооптуу болгон федералдык коргоо кызматы анын өмүрүнө кол салуу аракетинен кооптонуп, анын коргоо чараларын бир топ күчөттү. Бул тууралуу Important Stories европалык чалгындоо баяндамаларына шилтеме жасап билдирди. Басылманын маалыматы боюнча, баяндаманы европалык чалгындоо агенттигине жакын булак ачыкка чыгарган. Журналисттер документтеги айрым маалыматтарды көз карандысыз булактар тастыктаганын айтышууда. Федералдык коргоо кызматы режимди максималдуу түрдө күчөттү. Администрациянын ичинде кош коопсуздук текшерүүлөрү жана денени толук текшерүү жүргүзүлүп жатат. Путиндин саякат графики кескен кыскартылды жана ал жана анын үй бүлөсү Москва облусундагы жана Валдайдагы резиденцияларында мындан ары көрүнбөйт. Ким Чен Ын жаштарды чет өлкөлөрдөгү операцияларга даяр болууга чакырды. Пхеньянда өткөн Жаштар Лигасынын курултайында Түндүк Кореянын лидери жаштар партиянын миссияларынын, анын ичинде чет өлкөлөрдөгү миссияларынын авангарды болуш керек деп жарыялады. Бул 14 жаштан жогорку балдар жөнүндө. Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча, бийлик жаштардын берилгендигин түздөн-түз алардын Орусия тарабындагы согушка катышуусу менен байланыштырган. Расмий билдирүүлөрдө чет өлкөгө жөнөтүлгөн жоокейлер өлкөнү коргоодо бомбаларга жана жалынга айланат деп айтылат. Колумбиялык ырчы Шакира Рио-де-Жанейродагы Копакабана жээгиндеги концерти менен рекорд койду. Ага 2,1 миллион көрүүчү катышты. Концерт анын 2024 жылдагы альбомунун атынан коюлган «Аялдар мындан ары ыйлабайт» аттуу дүйнөлүк турнесинин алкагында бекер өттү. Леди Гага менен Мадонна буга чейин Копакабанадагы концертине Шакираныкына караганда азыраак көрүүчү катышканы кабарланууда. Концерт 1 сааттан ашык кечигип башталды. Концерттин алдында дрондор Португалиялык «Мен сени сүйөм Бразилия» деген жазууну жээктеги асманга тартып, андан кийин көрүүчүлөр ырчыны кол чабуулар менен тосуп алышты. Берүүбүздүн аягында кытайлыктар робототехникада жаңы бийиктиктерге жетип, эми мехага өтүшүүдө. Кытайлык ырчы Silence One концертте Гандам стилинде Алп робот менен бирге өнөр көрсөттү. 09 роботу алмаштырылган меха унаасы Windows N командасы түзгөн. Бул жөн гана реквизит эмес, толук кандуу сахна машинасы. Роботтун бийиктиги дээрлик 10 метр жана салмагы 10,7 тоннага жетип, бул концертте колдонулган эң чоң элементтердин бири болуп калды. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жаңылыктар топтому менен таанышып алдыңыздар. Саламатта болуңуздар.